لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis. Jana anın düşündürmesi. 37 hadis. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet kılat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Kudsi hadiste Allah Taala'nın sözünü aytdı. Çındığında Allah жақсы iş hareketler menen жаман iş hareketlerdi жазды. Кейін аны мындай деп баяндады. Кимде-ким жақсы iş hareketти аткарамын деп ниет кылса, бирок аны аткарбаса, анда Аллах ага толук бир жақсы iş hareket кылды деп жазат. Ал эми ким бир жақсы iş hareketти аткарамын деп ниет кылып аны аткарса, анда Аллах ага 10-дон 700 эсеге чейин жана андан да көп эселеген жақсы iş hareketтерди кылды деп жазат. Кимде-ким жаман iş hareketти кыламын деп ниет кылса, бирок аны кылбаса, анда Аллах ага толук бир жақсы iş hareket кылды деп жазат. Ал эми ким бир жаман iş hareketти кыламын деп ниет кылып аны кылган болсо, анда Аллах ага бир жаман iş hareket кылды деп жазат. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, Аллах Тааланын берешендиги бул хадисте ачык айкын баяндалды. Пенделер кылган жакшы иштердин соопторун Аллах Таала эселеп берет. Жана Аллах кимге кааласа эсепсиз соопторду берет. Ошол эле убакта пенделер кылган күнөөлөр үчүн ошол күнөөнүн өзү гана жазылат. Ал эми ниет кылган жаман ишин Аллахтан коркуп Аллах үчүн ишке ашырбаса, анда ага дагы сооп жазылат. Анткени Имам Муслим риваят кылган башка кудси хадисте чындыгында пендем мен үчүн ал күнөөнү таштады деп келет. Экинчи, жакшы ишти аткарууну ниет кылуу менен жаман ишти аткарууну ниет кылуунун айырмасы. Эгерде кимдир бирөө жакшы иш аракет кылууну ниет кылып, бирок аны себепсиз эле аткарбай койсо, анда ага Аллах анын ниети үчүн гана ага толук сооп берет. Ал эми ар дайым кылып жүргөн жакшы иш аракетин бир себептер менен аткара албай калса, анда ага ниет кылгандыгы үчүн жана ошол жакшы иш аракетти кылды деген толук сооп алат. Анткени Имам Бухари риваят кылган башка хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде-ким ооруп калса, же сапарда жүрсө, ал ден соолугу чың жана үйүндө ар дайым аткарып жүргөн жакшы иш аракеттеринин сообун ала берет деп айткан. Ал эми күнөө иш кылууну ниет кылып, бирок аны Аллах үчүн таштаса, анда ага толук бир сооп жазылат. Бирок жаман иш аракетти Аллах үчүн эмес, жөн эле кылгысы келбей таштаса, анда ага эч кандай сооп да, күнөө да жазылбайт. Ал эми ниет кылган жаман иш аракетин аткара албагандыктан кылбаса, ага ниетине жараша күнөө жазылат. Мисалы, врачтар арак ичкен адамга арак ичсең өлөсүң деп айта турган болсо, анда ал эгерде мага врачтар айтпаганда анда мен каалаганымдай арак ичмекмин деп ниет кылган болсо, анда кылган жаман ниетине жараша күнөө жазылат. Кимде-ким жаман иш аракетти кыламын деп ниет кылып, ал ниетин кылыш үчүн болгон аракетин кылып, бирок ал жаман иш аракети ишке ашпай калса, анда ниетине да, кылган аракетине да толук күнөө алат. من الضياء بقايا جفت وغاضت ولا